Анча-мынча адамдар мактаганда сүйүнүп кетпеш керек экен, анткени мактаган үчүн да азап болот экен. Адамдын кулагы бар, адамдын жүрөгү бар. Адамдын кулагы, жүрөгү бирөөгө караганда өзүнө жакыныраак. Ооз жабыла берсин, эчтеке эмес, бирок жүрөктү жапкан жаман. Кийин өмүр бою жүрөгүн ача албайсың. 5 мүнөт мындай жатып чыгайынчы деп спальняга киргем, кирсем кызым ойноп атыптыр. Анан кызыма бир сөздү айттым да мындай чалкалап жатып турдум. Кызым чыгып кетти, кетип атканча кыйкырып атат. Атам жатып алды, уктап атат. Ошон үчүн сен ниетине маани бер, сөзүнө, аракетине эмес. Атаң менен апаң катуу айтат, кээде ачып айтат. Сен сөзүнө маани бербей, ниетине маани бер. Ниети эмне? Жакшы болсо экен. Ошол заманда канча бала карап турат, мугалимдер карап турат. Ошол кыздардын өлүп калбаганына шүгүр. Сүткө тең-метең суу кошот элем, суунуку сууга деген ушул болот экен, сайдыгы сайга деген ушул болот экен. Ушул нерсени билмей сайын бизнеске аралашпай эле койгула. Чындап бирөө сурап калса берейин, бирөөнүн муктаждыгына жарап калат деп алсаң, ошол буюмуңда береке болот экен, бузулбайт экен. Мен жерде отургандар, личкага жазгандар болсо, мага эч качан капа болбогула. Мен личканы эч качан окубайм. Личканы ким окуйт айтып берем, аялым окуйт экен. Мынтип отуруп. Сизге бир кыз жазыптыр деп коем депчи. Тамеки чегүү ден соолукка зыян. Ушул сөздү тамекини рекламалайт. Эгер ушул сөз болбогондо, балким эмдигич адамдардын көпчүлүгү тамеки чекмей коймок. Неге билесиңерби? Анткени дастаркондогу тамактын санын сана дейт, анан ошого жараша орну сана деген сөз бар экен. Мен өзүм жок, жылалмаса булар. Менин сүйүм бир күн саган угулар. Сенин бир тал чачыңдай да сезилбейт, сенден дагы алдыганча. Сулуулар. Азыр эми укмуш тамактар бар. Про французский, Наполеон, тиги бу Цезарь мен каяктан билейин. Бирок кыздарга жарашпай калат экен, манты жейм дегенчи. Ошол үчүн кыздар окшошпаса деле мясо по-французски деп тили окшошпаса деле ошентип коет. Бир дагы ичиндеги макала дара түшүп жазылган эмес. Анткени бул менин окурмандарга жазган катым. Кылган нерсе курусун, колдо бардын армайым сага дурусун, кылым кыргыз бир нерсени унутпа, сага арналат кылган ар бир жумушум деп бала кезде жазып койгон экен. Аны ойлогула, парламенттен Нуржигит агай мындай адеп айтпай атат, иман айтпай атат, ыр айтпай атат дебегиле, макурбу? Ал жака барып алып туруп, аялды менен чырмаса, эрүрүп кара жаманат, кара жол той болду деп атын шак жабылат десем айтат, келесе болбойт, каччы жактан деп. Болгон 2 мүнөттөн бир делет экен. Бирок ушундай сөз сагынып калат экенсиң, адамдын руху бар го, кадимкидей ачка болот. Ассаламу алейкум. Мекендештерим, бир туугандарым, замандаштарым, балдарым, кыздарым. Ассаламу алейкум. Биринчиден кечирим сурайм. 3кө делген болчу, бирок жумуш ошондой экен. Саат 2ге спикер төрага чакырды, фракция башчыларын. Жыйын дагы деле бүтө элек болчу, мен уруксат сурап чыктым, ошончо эле күтүп калды. Бирок айткан жокмун кайда баратканымы. Мендей болуш келгендерге чоң рахмат. Эгерде адам сен жөнүндө жакшы пикир, жакшы ой, жакшы назарда болсо, же жакшы сөзүн айтса, ушинтип коюшуң керек экен. Жараткан мени булар ойлогондон да жакшы адам кыл. Бул бир. Экинчи, булар билбеген кемчилигимди ошо ойдон жашырып кой, жок кыл үйдө. Үчүнчүсү, анча-мынча адамдар мактаганда сүйүнүп кетпеш керек экен, анткени мактаган үчүн да азап болот экен. Макталганга сүйүнгөндүгүң үчүн. Адам сыйлап, урматтап, жакшы пикирин айтышы мүмкүн, бирок ошо мактоо адамга жараша бербей турган нерсе, кимге жарашат? Бир гана жаратканга жарашат. Ошол үчүн айтат, адамдын бетине мактаба, артынан макта деп. Бетине мактасаң, адам ошого ишенип алат экен. Бирок комплимент айтыш керек өзгөчө аял кишиге. Муну айтып эле келатам, бирок өзүм деле комплимент айтып кыйраткан адамдардан эмесмин, анткени тарбия ошондой болгон. Аялга эзилип кеткен тарбияны мен көргөн эмесмин. Ошого тарбиялап атам, бирок дагы деле ушул процесс уланып атат. Көпчүлүк ойлойт экен, агай күн сайын аялына 5 мал комплимент айтыш керек деп жагандай эмес. Көп айтам, анткени ошол сыпат өзүмө келиш үчүн. Адамдын кулагы бар, адамдын жүрөгү бар. Адамдын кулагы, жүрөгү бирөөгө караганда өзүнө жакыныраак. Сен канчалык көп айтсаң, ошол өзүңө сиңет. Ошон үчүн негативдүү сөздү айтпагыла. Эмне үчүн кыйбат күнү? Биз такыр эле акыретти айтабыз, дин жагын айтабыз. Акыретте жооп берип каласың, соогуңду бересиң, анан балдардын алдында кадырың түшөт. Жок, кыйбат кылганда негативдүү сөздөр оозуңдан көп чыгат. Байкасаң, аландай, мындай кемчиликтерин айтасың, төкөр дейсиң, бүкүр дейсиң, калпычы дейсиң, раңы суук дейсиң, түрү суук дейсиң. Ошол сөздөр биринчи өзүңдүн кулагыңа сиңип, мээңе орнойт. Ошол программа сага каршы иштей баштайт. Мээге баары бир ким айтып атат? Өзүң айтып атасыңбы, же башка айтып атабы? Жаман сөз чыккандан кийин мээ кабыл алат дагы, ошону өзүңө сиңире баштайт. Ошон үчүн сынчынын сыңар өйтүгүн айрыктап коет. Бирөөнү сындасаң башыңа келген ошол. Мен анча-мынча бирөөнү туурап күлдүрүп койчу элем аялымды. Чындан эле туураганда кээде мындай бала кезимде
Жанибек Алкулов деген кудул чыккан политик болчу, азыр эми туурагандырга көйүп кетти. Ошону көрүп мен да туурап көргөм. Горбачевду, Масалиевди, Акаевди баары окшош бараткан. Ошентип отуруп анча-мынча кылган экен, өткөндө бирөөнү капысынан туурай койсом аягым жыгылып калыптыр күлүп атып. Күлүп атып жыгылып, анан анча-мынча туурап жүрүп бир күн айтат, ошол сыпат өзүңүздө пайда боло баштады, башыңызды мынтип баштадыңыз дейт. Ошон үчүн бирөөнүн жамандыгын айтпагыла, туураган бул шариятта деле жакшы нерсе эмес экен. Мен айтып турганым ушул. Келгениңиздерге чоң рахмат. Чындап кечип келген себебин айттым. Мен мындан кийин бир убактысын деле айтпайт окшойм, анткени форс-мажор деп коет. Биз адамдарга дайыма узун өмүр каалайбыз. Микрофонду берсең эле, мен сага узун жашоо каалайм, узун өмүр каалайм, узак жаша, бирок бир нерсени эстегиле. Узак жашап атасың. Гулливердин саякаты деген китапты ким окуган? Джонатан Свифт. Муну окугандар аз эле экен. Ошол жерде узак жашагандар жөнүндө бир эпизод бар. Эч качан өлбөй тургандар жөнүндө билесиңерби? Ушунчалык сүйүнөт го ошолорду көрүп. Кара, булар эч качан өлбөйт. Мен ушундай жашаганда мындай кылат элем, тигиндей кылат элем, 100 жаштан баштап мындай элем, 200 жаштан баштап мындай элем дегенде, анан алар жөнүндө чындыкты айтып берет. Алар жараткандан өлүм тилейт экен. Анткени бир учур келет, жашоо кызыксыз болуп калат. Качан кызыксыз болот билесиңерби? Сен менен теңдер кеткенде, тең туштар кеткенде, жакындар кеткенде. Сен 100гө чыктың, жаныңда бир таанышың жок, бир тең тушуң жок, бир тууганың жок. Жашоо ушунчалык кызык кетсе керек. Анткени сенин сөзүң ийгилерге кызыктуу эмес. Азыр силер менен биз сүйлөшсөк дагы көп нерсени түшүнбөйбүз. Мен айтам, о Алтынбек Сапаралиев укмушурда айтып болчу. Семетей деген группа бар эле. Кыз бурага майланайын. Мен бала кезде хай-фай десем силер билесиңер да, туурабы? Руки вверх деген группа бар эле. Иванушки International. Алар силер унутуп калдыңар. Мен бала кезде Юрий Шатунов деген бар болчу. Бардыгыбыздын көмөрүбүз болчу. Азыр аларды айтсам, күлкүңөр келет. Азыр силер мен билгенден Blackpink'ти билесиңер. Анан BTS экөө эле да, туурабы? Актерлордон биздин убакта айланайын Пираты 20 века деген кино бар болчу. Талгат Нигматуллин. Алар менен силердин ишиңер жок. Заман өзгөрө берет, заман менен кошо замандын тренди өзгөрөт, баалуулуктар өзгөрөт. Кечегиң бүгүн кызык эмес, бүгүнкүң эртең кызык эмес. Ошон үчүн заманың кетет дейт, замандашың кетет дейт, замандашың кеткенден кийин заманыңдын кызыгы жок дейт. Ошон үчүн замандаштарды сыйлагыла. Замандаштарды сыйлагыла. Бир учур келет, азыр ушунча көпсүңөр. Ар бириңер 100гө чыккыла, 100гө чыкканда замандашыңды издей баштайсың. Ошондо таңдын көрү Садыр Жапаровдун убагында десең, балдарың түшүнбөйт, ал ким дейт. Заман ушундай, адам унутчак, инсан деген сөз унутчак деген сөздөн келип чыккан. Унутчактын жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Жаман жагы, адам сага 100 жолу жакшылык кылды, бир жолу жамандык кылып койду, 100 жолку жакшылыгын унутасың, бир жолку жамандыгын эстеп каласың. 99 жол сурадың, бардыгын кылып берди, 100-нчы жолу айтты, кыла албайм, колуман келбейт. Адам ошондой 99ду унутат, бирди эстеп калат. Адам ошондой шүгүрсүз, нашүкүр деп коет. Жаман жагы ушул, жакшы жагы канчаларыбыздын жакындарыбыз өтүп кетти. Эгер унутчак болбогондо өтүп кеткендеги күндөгү сезим менен адам жашай албайт эле. Бат эле түгөнмөк, күйүп түгөнмөк. Атам өтүп кеткендеги сезим менен азыркыга чейин жашасам мен чачым куп-куп аппак болмок, же болбосо өзүндө кете бермек. Бара-бара аны унутат экенсиң. Ошон үчүн эне жөнүндө абдан жакшы ыр бар. Сен көз жумсаң, унутармын жылчыдап. Мен көз жумсам, апакебей кара чачың куу болор, кош төштөрүң алмак салмак зыркырап деп. Көз өткөнчө буркурап деп. Мисалы Кудай ошондон сактасын, ошон үчүн бир сөз бар кыргыздыкы. Атам десе дедирсин, апам десе дедирсин, бирок ботом дедирбесин деген сөз бар. Дайыма жакшылык тилейли, береке тилейли. Ошон үчүн узак жашаганда тилегенге жараша тең туштарыбыз аман болсун, эл журтубуз аман болсун, биздин сөздү уга тургандар аман болсун. Азыр апам келип алып, мен менен сүйлөшүп олтурат. Анан кийин кече бир жакка барыптыр, чайханага барыптыр. Чайханада өзүнүн группалаштары менен сүйлөшүп отуруптур. Анан группалаштардын сүрөтүн мага көрсөтүп алып, бул Түкүнчө деген болот, бул жактан келди, мектепте мындай окуйт эле, университетте мындай окуйт эле, анан бул аялы болот, бул күйөөсү болот. Ошонун баардыгы мага кызык, аябай карап отурам. Чын апам айтып атат, кызык. Чачтары карган, байбичелер, чоң энелер, чоң аталар, ошолордун сүрөттөрүн көрсөтөт, аталардын, апалардын. Бирок мен отурам. Анткени апамдын өзүнүн курсташы, группалашуулугун андан да кызыгыраак болмок. Мага эмне үчүн кызык? Анткени апам айтып атат, апамдын жүзүн карап отургандай бакыт, апамдын үнүн угуп отургандай бакыт. Апам да бирөөгө айткысы келет. Жаш бала да ошондой. Байкасаң, жаш бала ойноп келет, ошо оюнун бирөөгө айткысы келет, бирок уккан киши жок. Билем, ойнойт, бирөө менен таанышат, айта баштаган мезгилде оозуң жапчы, жаман көп сүйлөйсүң деп жум алдыраган деп койсоң, болду. Ошондон баштап оозун да жабат, жүрөгүн дагы жабат. Ооз жабыла берсин, эчтеке эмес, бирок жүрөктү жапкан жаман, кийин өмүр бою жүрөгүн ача албайсың.
Сыртқа чыгып бирөөгө айтып берет. Өзү теңдүү балага, ал акылы жок болсо да угат, анан ал өздүкүн айтып берет, анткени ал да куугунтук жеп чыккан да. Экөө бири-бирине жүрөгүн ачат, ошентип отуруп досторду табат, жалаң акылы жоктордун компаниясы ушундан пайда болот. Акылы жок деген акылы кем эмес, акылы жок, анткени жаш бала. Мына мисалы азыр 40 жашка барганда 20 жаштагың дестеп каап, баягыны кылбай эле койсоң болмок экен деп өзүң деле айтасың. Бирок ошол мезгилде бирөө айтканда балам кылба деп жаман көрөт эле. Азыр силер да ошондойсуңар. Ошон үчүн улууну уга бергиле. Апаларды уга бергиле, аталарды уга бергиле. Алар билет, алар көрөт, ошон үчүн айтат. Бир учур келет, сен дагы өзүң эле айтасың. Кап баягында туура эле кылган экен атам, ошону кылсам болмок экен. Жаш өткөн сайын акылыңа киресиң, өткөндөгү кемчиликтериңди сезе баштайсың. Жаш ушундай нерсе. Анан акылы жоктор топтолуп алып туруп билгендерин кылат, бири-бирине жүрөгүн ачкан, сага жүрөгүңдү жаап койгон. Кийин ошол бойдон жүрөгүн ача албайсың. Үйлөнөрдө дагы достон барып сурайсың, неме? Үйлөнөйүн деп атабы, иштеге деп атпайбы? Сага айткатпайт, досуна айтат. Анткени ошондо жүрөгүн ачкан досуна, сага жүрөгүн жаап койгон, ошол бойдон күлүч саласыңбы, код коесуңбу, болду, экинчи жүрөгүн ачпайт сага. Бала менен дос болсоң байкасаң, бир эле күндө сага бүт сырларын айтып коет. Өткөндө үйүмө конок келди. Эс алуу күнү чындап аябай чарчаганмын. Парламенттин жумушу өтө оор болот экен, чын айтайын. Эми эл көпүрө куруп бер, жол куруп бер, аны кылып бер, жайды чечип бер дей берет экен, бирок мыйзамдарды окуп чыгышкандай кыйын. Бир көркөм чыгарма, жомокту окубайсыңар го. Ал жакта мыйзамдар, анын спецификалуу тили бар, юридикалык документ өтө татаал. Бир сөздү дагы калтырбай окуп чыгышың керек. Мыйзам өтүп кетсе эртең бир соң ошонун негизинде бирөө зулумдук кылса сен жооп бересиң. Айтор чарчап, аябай эс алгым келген, бирок конок келди, конок деген ыйык. Ушунчалык кыйналып отурам, анткени көзүм илинип кетип атат. Анан коноктор, үйдөгүлөр менен сүйлөшүп калганда бир 5 мүнөт мындай жатып чыгайынчы деп спальняга кирсем кызым ойноп атыптыр. Анан кызыма бир сөздү айттым дагы мындай чалкалап жатып турдум. Кызым чыгып кетти, кетип атканча кыйкырып атат. Атам жатып алды, уктап атат. Меймандар кыйкырып атат. Аркасынан кандай чыкканымды билбейм. Бала ошондой болот. Бүт айткысы келет. Апасына кирип алып өткөндө түкүн жежем келгенде мынтип койду эле, ошону айтып берсең деп атат дейт. Сөздөрү түгөнүп калды да, оюнчуктарын чыгарып бүттү, сөздөрүн айтып бүттү. Бала менен дос болбой атабыз. Чын, мектептен келгенде кимиңер балаңардан сурайсыңар, бүгүн эмнени үйрөндүң, балам досуңдун аты ким? Ошондойлор барбы? Кол көтөргүлөчү. Өтө кем. Анан мугалим менен урушканда барабыз мектепке, башка учурда барбайбыз. Бала чындыкты айтабы, жалганды айтабы? Атасына келип алып, ким чындыкты айтат? Апа, мен шоктондум эле, түкүнчө жер сындырып койдум эле, эжеге келип башка бир койду деп ким айтат? Эч ким айтпайт. Жөн эле отурсам келип туруп башыма бир койду дейт. Өмүрүндө ишенбеген ата ошо күнү баласына ишенет, апа ишенет, анан барып алып эжеке менен агай менен урушат. Кетип атта жүз сүйлөбөйт. Менин балам тургудай ким экен, кечээ эрге тие албай жүрдү эле го. Өткөн тарыхынан бир айтып коесуң. Бирок анткени менен ата менен эне, устат менен шакирттин мамилесин бузуп атпайбы? Сен сөзүнө карабай, ниетине кара, мындай түшүндүрүп берем. Экөөнүн мамилесин бузуп койдуң. Сөзүнө карабай, ниетине кара. Мисалы, ата кээде балага катуу айтат, бириңердин атаңар бар, өмүр бою катуу айтпаган. Менин аялым кызымды урушат, кызым тоготуп да койбойт. Аябай катуу сөздө урушуп кетет, мен кызым шагысынып калды го десем, апасы чыгарып мен Бирок атанын сөзү өтүмдүү болот экен. Мен кээде кызым көп көрө бербесең телевизорду зыян десем, кадимкидей ушул сөздү да көтөрө албай көзүнө жаш келип кетет. Атанын сөзү өтүмдүү болот экен. Апанын сөзү айта берет экен, дей берет экен, баягы аска турганда шамал соксо тоготпойт го, ошондой эле, тоготпойт. Мен айтат элем, шагын сындырып коесуң, баланы өчүрүп коесуң, баланын духун түшүрүп коесуң десем, аял киши да байкуш, баягы ызылдап кетип дагы деле айтат. Анан жакшылап бакап көрсөм, итсиңби, питсиңби да дебей, чын айтайынбы? Же мындай урушканда бир мүнөттөн мынтип калбайт да. Апасынын арага бурулар менен ошон үчүн караңыздар. Мугалим менен баланын ортосундагы мамилени бузбайлы. Мен өткөндө окуядан айтып атам. Видеого чыгып кетти. Бардык эжекени күнөөлөп атат, бирок эжеке менен кармашып аткан, арбашып аткан, эжекени нервнетип аткан баланы эч ким күнөөлөгөн жок. Эмне деген тарбия? Мен 1-классында Гүлнара Каримжанова деген эжекем бар эле. Ким эгерде тааныса айтып койгула, азыр деле кечирим сурагым келет. Ошо эжекени таппай жүрөм. Анткени мен 16 күн орус мектепте окуганмын. Хулиган болуп, тополон кылып, апамдын акчасын алып, балдар менен мушташа баштаганда, кайра айылда кыргыз мектепке алып барып койгон. Ошо 16 күндүн ичинде эжеме баш ийбей, мен мали ойдоп калган эмесмин да, орусча сүйлөйт, түшүнбөйм, калгандардын баардыгы түшүнөт, баардыгына күлүп болом. Ошо мезгилде эжеке менен
Эжеке мындай ургусу келди, аркама бир койгусу келди. Эжекеден качып жүрөм класста, элестетип көр. Эжеке колоп алган. Балдар кыран катка күлүп атат. Качып жүрүп уялып атам. Эми кайсыл бетим менен карайм, эртеге сабакка киргенде депчи. Качып, мындай кармашпак, мындай турсун, кайшатпак, мындай турсун. Ушу туруп беришим керек эле, уруп алыш керек эле. Мен муну ыңгайсыз абалда калтырдым. Өзүм күлүп жүрөм, бирок оюмда ошол операциялар кетип атат бияктачы. А тиги кармашып атат, кармашканча мылжыңдап эжеке менен тең ата болуп атат, анан дагы кантип эжекени айыптайбыз. Ошон үчүн сен ниетине маани бер, сөзүнө, аракетине эмес. Атаң менен апаң катуу айтат, кээде ачып айтат. Сен сөзүнө маани бербей, ниетине маани бер. Ниети эмне? Жакшы болсо экен. Балам ушул кемчилигин таштаса экен, жакшы-жактары көбөйсө экен, ошол нерсе бар. Эжекеңдин дагы ниети жакшы. Ушуга кичине мындай тарбия берип коеюн, эртең оңолуп калар, ушул кемчилик экенин түшүнөр деген ниет менен. Ниети жакшы, ошон үчүн ниетине маани бер. А сен сөзүнө маани бердиң, амал аракетине маани бердиң, эжекенде шагын сындырдың, бечара жалгыз бой экен. Балдарын багып аткан. Сен ошончолук эжекелерди агайларды сындайт экенсиң. Балаң үйгө келгенде бир теманы түшүндүрүп көрчү. 10 мүнөт түшүндүрө аласыңбы мындай? Балаң менен китеп окуй аласыңбы? Математика, физика, азыркы балдардын китептери аябай татаал. 2-нчи класстагы кызым анча-мынча суроолорду берсе, китептерин карап, мен да кичине ойлонуп туруп, болбосо министр болгон адаммын. Депутат. Ачыгын айтайынбы, мындай, мынтип кичине ойлонуп туруп, математика боюнча анан кийин жооп берем. 5-6 класстардагы балдардын китептерин окусаң, с точки зрения банальной эрудиции, я бы не отрицал эмоций парадоксальных тенденций деген сөздөр. Ушу жазып аткандар өздөрү эле түшүнбөйт болуш керек. Академик, профессорлор, англис тилинде Японияда окудум. Жозеф Най деген Гарвард профессордун китебин окусаң, биздин кыргызча китептерден оңой түшүнөсүң, англис тилинде. Жомоктой кылып, жогорку окуу жайга, аналитикасы менен, иллюстрациясы менен, салыштыруулар менен ушунчалык бир сонун жеткизет. А бизде профессор академиктерге жазгандай жазат, бала байкуш ошону окуп атат, мээси паңдап, чаңдап кетти го. Эми караңыз. Ата, апа балага барып болушуп келди. Болду. Андан ары мугалим балага жакшылык каалабай калат. Эмне болсо ошо болсун, аксынын башы жошо болсун. Көңүл бөлбөйт, игнорирование деп коет. Эң чоң трагедия ошол. Эми ал балага бирдеке бергиси келбейт, баландан пайда албай калды. Сен неге жөнөтөсүң? Балам билимдүү болсун, мугалимдин илими өтсүн, устатынын батасын алсын, бул дагы жетилсин. Мектепке жардам берейин деген араңарда бирөө жарым барбы? Азыр тамак акчалап атат дейсиңер. Күнүгө мына депутат болгондон кийин билдим. Баланын тамагы үчүн мамлекет 7 гана сом бөлөт экен. Үйүңдө 7 сомго балаңды тойгозо аласыңбы? Өзүң барып айтпасаң, айланайын, кандай жардам керек? Медресеге да барбайсың, мектепке да барбайсың. Алар же айлык албаса, айлыктары да кичинекей. Өткөндө менин аялым да бир аз түшүнбөй атты эле. Акча эле сурай берет, Бир күнү кирип барса, эжекеси өзү пол жууп аттыр. Көргөндө ыйлагым келип кетти дейт. Анын акыбалы ошол жерде түшүндүрүп бер дейт, жүрөгүм ошол жерде жетти дейт. Эгерде берген акчамды жеп коет десе, анда топтоп туруп, мен ремонттоп берейин, өзүм акиташты алып келем, өзүм семент алып келем, өзүм альбастырды алып келем, өзүм полдоп берем деп ким айта алат? Эч ким айта албайт. Бергениң бирки акча, анда жеп алды, ичип алды. Анан дагы айтасың, мектептин шарты андай эмес, мындай эмес, тигил эмес. Эчтеке бербейсиң, анан ошол жерден балаңдын профессор болуп чыгышын каалайсың. Ушул туурабы? Медресеге эчтеке бербейсиң, балаңдын алым болушун каалайсың. Жок дегенде жаман сөз айтпа, жок деген устаттарын сыйла. Илгерки кыргыздар балдарын устатка берип аткан мезгилде эмне деп айткан? Сөөгү биздики, этисиздики деп туруп берген. Мугалимден араңарда токмок жебеген ким бар? Мен жегем, 3 жолу жегем. Бир жолку токмок жегенимди жазып атып чыгармада өзүмдү ыйлап жаздым. Чындап ошо мезгилдеги акыбал келди. Кантип токмок жегенин айтып берейинби? Биринчи жолу 1-класста мен шок эле бала болчумун. Бала шоктонот. Эгер бала шок болуш керек, шок болсо жок болсун деген бекар сөз эмес. Бала шок болуш керек. Эгер бала шоктонбой мынтип отурса, ошолордон коркуш керек. Мындай тынч отурган балдар болбойт, бала болуп туруп, мынтип чоңчудай. Ошондон коркуш керек да, бала мындай тынчы жок болуш керек. Бала болгон үчүн биз тынч отур, кыймылдаба. Ошонун баардыгы туура эмес. Анан мен 1-классында кантип шоктонушту билет элем. Билесиңерби кантип? Агай качан келерин примерно эсептеп туруп шоктонот элем. Эжеге качан кирип келет? Примерно эсептеп шоктонот элем. Анан шоктонуп мен отурат элем, балдар ошо эсепти билбейт эле, кармалып калат эле, токмокту жейт эле, анан кийин айтат элем, Нуржигиттен үлгү албайсыңар деген отурган болот элем, зыңгый камайт. Анан бир жолу ушундай шоктонуп аткандай, эшиктин тушуна баргандай, эшик ушундай ачылды го, Эркинбайга кармап алып туруп, жака жандырган.
Ошондо сыр бербей, агай как раз сизге барат эле деген эсимде бар да. Эми эмне кылам, башка айла жок да. Агай бир иш менен сизге бараттым эле. Агай дароо түшүндө окшойт, кичине мындай болуп баргандан кийин отургузуп койгон. Ошондо бир токмок жедим. Экинчи бир агайыбыз доскага чыгарды. Илгери ушундай бар эле, жаккан кирби же тазабы деген бар беле? Азыр деле бар ошол? Анан майка текшерген дагы деле барбы жокпу? Азыр токтоду болуш керек. Бизде майка текшерет элек. Майканы мына мен текшерет элем. Кантип сабактан чыгасың, анда учком деп коет эле. Азыркы президент деген бар го, президент мен болчумун. Анан жанагы каламбурда командага окшоп барасың. Алдыңда медсестра, анан тазалык сектор, анан учкомдун төрагасы дагы бирөккө жетелешип келет мындай. Балдар аркага өткүлө дейсиң, анан башын текшересиң мындай. Анан кийин көйнөгүңдү көтөр дейсиң, көтөрөт, майкаң барбы же жокпу? Майкаң кирби кир эмеспи? Эмне деген система болгонун өзүм билбейм. Ошондо да өзүмчө айкөлүү болуп, майкасы жоктор болсо, жакпайыр эчтеке эмес, кирип алса, жакпайыр. Ошо мындай деп туруп, биринин дагы айыбын ачпайт элем. Бирок кээ бир кыздар байкуш клиникага чыгат эле, чачынан ширке чыкты, чачынан пит чыкты деп. Ошол заманда канча бала карап турат, мугалимдер карап турат. Ошол кыздардын өлүп калбаганына шүгүр. Кайсыл бети жүзү менен азыр ойлоп көрсөм, эмне деген система? Чачынан ширке чыкты, чачынан пит чыкты. Ошентип отуруп клиникага мен го пит ширке чыккан эмес, бирок мен да чыкканмын шоктон. Болот ал, болбосо ал жашоонун кызыгы эмес. Мен бирдекени айтып берет элем, бирок аны айтып берсем сөз таркап кетет, ошон үчүн айтпай эле коеюнчу, чыкканым. Чыкканда да ушундай чыкканмын. Айланайын, аны мен душманыма да калабайм. Жалган жала, башка эле бирөөлөр кылып койгонду биринчи жума айткан. Түкүнчү жерде түкүндө окуя болуп тур, бардыгыбыз ошондой болуп тур, ошондой болуп тур деп жүрөбүз. Кийинки жумада эгер табылып калса капы болбойсуңар. Анан подвалда бир мат бар эле, ошол жака барып күрөшүп атсак, завучу да келди, завхозу да келди, физругу да келди. Анан бизди кармап алып туруп, өткөн жумадагы чоң кылмышты бизге илип койсо болобу? Кийинкиде чыкканмын бажырап, өткөндөгүлөр кармалды. Эң биринчи Кадырбеков Нуржигит деп алдыда турам. Бирок ошондо да айткан эмесмин. Билип калган учурда атам менен апам барбайт эле. Анан эң катуу токмок жеп жүрөгүмдө калган айтып берейинби? Эми телевизордон көрсө балким аз тартып атышат, чыкса чыга берсин. Бирок дароо айтып коеюн, эч качан таарынычым жок. Мектепте бир жакшы көргөн эжекең болот, билесиңби? Бир же эки. Ошонун көзүнчө шоктонсоң да өзүңчө тартиптүү болуп, окубасаң да китептерин окуп, бирөө жарым кайшы айтса, уруша калып, билесиңерби мындай? Эмне атасың деп эжекең көрүнө калайын депчи. Ошондой эжекелерден бирөө бар эле. Сабагын өзгөчө жакшы окуйт элем. Эми анын көзүндө менден идеалдуу эч ким жок болчу. Жаңыдан бүтүп келген эжеке. Анын сабактарын аябай жакшы, сочиненияларды окумуш, жазуучулугум ошондон калды го дейм. Анан мен сочинение жазганда эжеке карап туруп, Нуржигиткин окуп берейинчи деп окуп берсе, менден бактуу адам жок. Эжеке окуп атат, мен аспанда жүрүп жүрөм. Анан Кадырбеков 5 дегенди бир билем, калганы эжекени карап отурам ушундай. Ошо эжекенин көзүнчө кемчиликтеримди такыр жашырып, жак-жактарымды ашырып, жакшы көрүү сезим ошон үчүн жакшы болот. Байкасаң, сүйүп калгандан кийин бандиттерде башкача окуп калат, кинолордо мына. Не убивай, не надо деп калат го. Ошон үчүн Алла Таала сүйгөнгө жеткирсин. Жубайыңарды сүйгүлө. Ким эгерде сүйбөй баратса, тилек кылгыла, Алла Таала аялымды кайрадан сүйөйүнчү, мурдагыдан да катуу сүйөйүнчү, мен романтик кылып койчу, тим эле укмуш болуп кетейинчи деп тилек кыла бергиле. Бирок өтө катуу сүйүп кетип, анан сен жашай албайм десең, анда өлдүң. Анан ошо эжекем анан бир күнү окуу бүткөндөн кийин дейм, кыштын күнү мал каралган, кыштын күнү түштөн кийин окуйт элек, караңгыда сабактар бүтөт, билесиңер, экинчи смена болчубуз. Анан эшикте кар, бүткөндөн кийин бук болуп каласың, жөн эле кетип калбай балдар менен кубалашасың. 3 этаж мектеп болчу, тапыр. Экинчи этаж, анан 3-чү этаж айланып чуркап жүрөсүң. Класстардын көпчүлүгү кеткен, мугалимдердин көпчүлүгү кеткен. Бир убакта тапыр, азыр эсимде бар, Илишер Раматылов деген классташым бар эле. Анан кийин Кайрат Раматилдаев деген үчөөбүз колдашып жүрөбүз. Да 5-6 бала бар. Бир убакта эле үстүнкү этаждан "Эй" деген үн чыкты, карасак музыкадан берген агай, өзүмдүн атамдын бир тууган иниси, Төлөгөн агай. Ана ушундай карадык. Ким эле туруп берсин. Токто десе. Бир үмүт бар да көрбөй калды болуш керек дегенчи. Ошондой тапыр-тупур качтып, "Токто" деген үн чыкты, тапыр-тупур агай да жөн эле калбай чуркабым, жөн эле кала бербейби. Кыйла аркабыздан чуркап, тапыр-тупур бурулуп кеттик. Чоң атамдын үйүндө жашайт, ошол мезгилде бөлүнө эле кези болчу. Анан кечинде чоң атамдын үйүндө чогуу тамак ичебиз. Ошентип агам кубалады. Кудай сакта деп туруп качкан бойдон кеттик. Жүрөк түп кечинде тамакка отурдук. Агам келди, баягы музыкадан берген агамчы.
чогуу тамак иштик, эч проблема жок, эчтеке билдирбейт. Ох, Кудай каши билбей калыптыр деп бир сүйүнөм. Тамак иштик, анттик, бир эки сүйлөп көрүп, жакшынакай жооп берип койду. Ошол анан унуткан бойдон бардык. Барып, эртеси эжекенин сабагы биринчи сабак болчу. Сонун даярданып туруп, настроение жакшы отурган эжекени карап отурам. Бир убакта агам кирди да. Музыкадан берген агам, кече чогуу чай ичкен агам. Кирип туруп, Кадырбеков чык доскага. Ороз Маматов чык доскага, Раматилдаев чык доскага. Чыкканда эле чуу деп башка бир койсо болобу? Кече эмне качасың, эмне качасың? Билбей калат дедиңби? Тиги бу. Тигилер баштан жей берип көнүп калган, мага жаман каты дейди. Чын Раматилдаев деген досум бар, ал жаман шок болчу. Күн сайын жейт эле, ушинтип эле кайра баштай берет эле. Айтат го? Урсаң эт катат дейт, айтсаң бет катат дейт. Көп ура бербеш керек. Ура берсең эт катат, айта берсең бет катат. Мен деле ооруган жок, самый главный неге ооруду айтып берейинби? Эжекенин көзү чуруп атпайбы мени? Эжеке мындай таң калып карап турду, жөн эле койбой. Мыналар урган мейли, Нуржитке эмне болгон десе, деп коет улам. Эми көзгө жаш ушундай келип турат. Уят эле бал-бала ыйлайбейин деп зорго отурам. Акыры көзүмөн жаш кетти. Ургандан эмес, агамдын сөздөрүнөн эмес, муштан эмес, эжекенин көзүнчө ызатым аброюм тебеленгенге. Ошо эжекенин алдында кыйылыга чейин баш көтөрө албай шагымсынып жүргөнмүн. Ошон үчүн бирөөнүн көзүнчө бирөөнүн ызатын аброюн тебелебе. Эгерде мен депутат болуп келген министрлерди капа кылып атсам, катуу тийип атсам айтып койгула. Агай, сиз өтө эле аша чаптыңыз деп. Мен ошондон өзүмө кармайм. Анткени мен дагы министр болуп барып көргөм. Мына ошону мен чыгарма кылып жазып атып өткөн пандемия учурунда. Анан аялым окуп берсем, аялым окуп алып ыйлабады кадимкидей. Ошончолук таасир этиптир. Анткени жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө иштейт деген. Аманчылык, тынчылык болсо ал чыгармада чыгып калар. Бирок мына саясатка кирип кеткенден кийин чыгармачылыкка такыр колун бошобой деп, дуа тилек кылып койгулачы. Саясат деген эми саясат, бирок чыгармачылыктан Алла Таала үзбөсүн, мен ажыратпасын. Тилегим ошол. Ушуга бир тилек кылып койгула. Ошентип агамдан аябай токмок жегемин. Бирок атама келип айткан эмесмин, апама келип айткан эмесмин. Бирок жалган айтам, айткан эмесмин десем. Айттым, качан дебейсиңерби? Атам өлөрүнүн алдында 99-жыл айткан. Мен 94 жыл мектепти бүтүп кеттим. Анан бир күн атам менен туруп айтып берип коюп атпаймынбы? Ошондо мен мектепте жүргөндө Төлөгөн акам менен ушунду уруп тиги бу деп жашына калып айтып берсем, атам да кызык. Төлөгөн акам айтып коюптур, сен ушинтип урган экенсиң го деп десе. Ал да акылдуу киши да ойлонуп туруп, эсимде жок, аке деп ошо менен кылдыптыр. Ошон үчүн айта бербегиле. Ошол нерсе жетип калбасын деп кызылат болот эле. Балаңа жүрөгүңдү жаап койгонсуң, балаңа бир теманы түшүндүрө албайсың, балаң бирдекени айтса укпайсың. Анан биз сураганда да мындай сурайбыз да, только күндөлүк текшеребиз, процесске кызыкпайбыз. Карап туруп, эмне алдың? Болду, башка нерсе сурабайбыз. Аны эжеке деле сурайт. Сен процесске кызык. Бүгүн эмнени үйрөндүң? Досторуң кандай? Эжекең эмне деди? Агайың эмне деди? Мен кызымдан ошентип сурап коем. Кичинекейимден сурайм, чоңунан да сурайм. Бирөө бала бакчага барат, экөө. Бирөө мектепке барат. Анан кадимкидей сага айтып берем деп бала өсөт экен, өнөт экен. Ушул боюнча бир сөз деп өткөндө Инстаграмга чыгардым го. Бирөөнүн баласы профессор болгон экен. Эмнеге билесиңерби? Атасы бир гана суроо беришкен. Бүгүн эмнени үйрөндүң деп. Ошондон улам кызыгып, атам сурайт деген ой менен иликтей безилдеп, эжекеден бирдек үйрөнүп, агайдан бирдек үйрөнүп, ошолорду жазып алып атам айтам деп. Кокус жаңы нерсе үйрөнбөй калса, китепти ачып отуруп, ошол бала илимге кызыктырып, көргөзүп аябай кеңейиптир, акыры чоң алым болгон экен. Ошон үчүн бала кызыгалы. Анан бүгүн ишкердик жөнүндө айтып бер деп турам, ишкердик, мен ишкер болбосом. Мен ишкер эмесмин, мен бизнесмен эмесмин да. Бирок мен теориясын билем. Бир окуя бар го. Бир адам сүткө суу кошуп сатат. Анан ошонусун сатып, түшкөн акчага умрагабы, ажыга барып келейин деп кемеге түшөт. Кемеге түшкөн мезгилде билесиңерби? Палубадагы маймыл келип, колундагы калтасын алып кетет. Анан чуркап, маймылды алдап салдап бериле бер деп атса, ушундай чечип алып калтанын ичиндеги теңгелерин бирин сууга кыргып атат дейт, бирин палубага кыргып атат дейт. Анан жарым акча сууга кетти, деңизге түшүп кетти. Жарым акча кайра өзүнө келди. Ошондо акыл иште деген да. Ай кокуй, мен сүткө теңме-тең суу кошот элем, суунуку сууга деген ушул болот экен, сайдыгы сайга деген ушул болот экен. Ушул нерсени билмей сайын бизнеске аралашпай эле койгула. Ким байыган билесиңерби? Өткөндө бир буюм алдым. Анткени прикрыватель деп коет. Билесиңерби, жанагы теща деп коет. Машина айдагандар билет. Аккумулятор отуруп калганда башка иштеп аткан машинанын аккумуляторун улап туруп, анан жүргүзүп турган атайын зым болот. Билесиңерби? Ошондо ойду бир токтоп калсам, братан деп эки бала келсе коркуп кеттим, караңгыдачы, да мушташканга даяр болду. Азыр коркпосуң го. Депутат дагы бир бай деп бирдеме кылбасын деп тура калса, мен акырын келип туруп, чөшө барбы деп атпайбы?
Төш жасым не екенін білбеп тұрмын. Көрсі ушундай аккумулятор отырып қалыптыр. Анан барып туруп алайын десем майылым өтөдем, кымбат, сизге кереги деле жок го. Мен айттым, мен үчүн эмес, бирөө сурап калса ошого бериш үчүн алып атам деп. Чындап бирөө сурап калса берейин, бирөөнүн муктаждыгына жарап калат деп алсаң, ошол буюмуңда береке болот экен, бузулбайт экен. Үйүңдө лопата бар го, алып атканда же чапкыбы, же бир аппаратпы, бир жабдыкпы, мага анан кошуналарыма деп алсаң, ошол буюм бузулбайт экен, жоголбойт экен. Кээде күрөгүңдү сурап кетет, болду, берсе берсин, бербесе жок, бир күрөктү алып кой. Анан сен да кайтасың, кошуна эми алгандан бериш керек да деп, анын кайсы абалда калтырасың. Ошон үчүн кошуна ыраазы болмой сайын жараткан ыраазы болбойт деген сөз бекер эмес берекелер. Мен ушул маселеден баштагым келди. Анан бизнесте билем десеңер, зекет илимин сөз салгыла, садак илимин сөз салгыла, бекер айтпайт го. Байлыгыңды зекет менен сакта деген жөнөкөй сөз эмес бул. Эгерде сууга чөгүп кетсе, өрттөнүп кетсе, сел алып кетсе, ишенип кой, ошол байлыктын зекетин берген эмес. Биздин жайлоодо бир чагылган түшкөн 300 койду бир өлтүргөн, ошол 300-дүн көпчүлүгү бир адамдык болгон. Зекетин берген эмес демек. Анан садага берип ден соолугуңду сакта деп коет. Бирөөгө садага берсең, кырсык балекеден сак болосуң, ден соолугуң сак болот. Эгер дары таасир этпей атса, чындап ниет кылып туруп садага берген эле, бир бечараларга, муктаждарга, мечиттерге, медреселерге, ушул тигиге шифа болуп кетсин деп, Кудай кааласа баары жакшы болот. Анан балекеттен дуа тилек менен коргон деп коет. Чындап дуа тилек кыл, жараткан жамандыктан сакта, жакшылыгыңды бер, өзүң колдо, өзүң корго, өзүң жолдо, тилектерибизди кабыл кыл, жүзүбүздү жарык кыл, шерменде кылба дегендерди көбүрөөк айтыш керек. Адам сурап атса бербегенден уялат экен. Адамдан сурасаң, 2 жол сурасаң, атаңа да кадырың жок, 3 жол сурасаң, апаңа да кадырың жок. Бир күн атаң айтат, келесиз, сени кичинегеңде берсем, чоңойтсом, дагы деле сурай бересиң, өзүң качан иштейсиң, тиги бу. Досторуңдан 3 жол сурасаң болду, телефонда чалбайт, телефон жасаң албайт. Адамдан сурасаң жаман көрөт, жараткандан сурабасаң жаман көрөт. Ушул нерсени эске тутуп алалы. Анан дагы бир нерсе бар. Кайсыл жерде зина деп коет, бузукулук көп болсо, ошол жакта мурда укпаган, мурдага көрбөгөн оорулар пайда болот экен. Бир, кайсыл жерде таразыдын алдаса, ошол жерде кыйынчылык болот экен, кургакчылык болот экен. Кайсыл жерде таразыдын алдаса, кыйынчылык, кургакчылык, анан жаман, зулум, адилетсиз падыша болот экен. Кайсыл жерде зекет берилбесе, кургакчылык болот экен, жамгыр жабайт экен. Анча-мынча жамгыр жааганы биз үчүн эмес экен, жан-жаныбарлар үчүн экен. Аз карагыла, кыш-кыштай болбой калды. Айтат го, кыш-кыштай, кыз-кыздай. Кыштын күнү кар жааса, айланайын Инстаграмдын баары эле кар менен толуп кеткен. Кыштын күн кар жаап атат деп адамдар сүйүнгөн эле. Биздин убакта азыр айылдарда куп-кургак турат. Биз болсо сыйгалчак деп этелек. Элдин пейили башкача болгон экен баары бир. Сен пейлиң кандай болсо, акыбалың ошого жараша болот. Асманга пактыр кылсаң, колуңа таш болуп түшпөйт, таасир кылсаң, башыңа картошка болуп түшпөйт. Делиңден кандай амал чыкса, башыңа ошондой акыбал болуп кайтат экен. Эми карагыла, зекет берилбегенден, азыр байлар көп, зекет берилбегенден мына кургакчылык болуп атат. Анча-мынча жамгыр жаганы жараткан итти, кушту ойлоп атат, малдарды ойлоп атат, жан-жаныбарларды ойлоп атат. Эгер алар болбогондо бир тамчы да бербей коймок экен, анда бизге ким берет? Анан айтабыз, суу азайып баратат, көл азайып баратат, токтогул кес азайып баратат. Өзүң кандай болсоң, акыбалың ошого жараша болот, ушуну унутпайлы. Анан келишим кылып туруп, ошого турбай койсоң, душмандарың сага үстөмдүк кылат экен, эстеп калыңыздар. Келишим кылдың, душмандарың сага үстөмдүк кылат, колуңдагы бар нерселерди тартып алат экен. Анан жараткандын өкүмүнө каршы иш кылсаң, ошол жерде согуш болот деп коет, кан төгүү болот деп коет. Караңыздар, мына бизде дагы ошондой нерселер болуп атат. Анан ким эгерде бизнес кылам десе, бирдекени түшүнгүлө, сен бербей топтой берсең, жараткан дагы сага бербей топтой берет экен. Мына колуңда чайник турат, анан кийин чайникте толо чай турат, же сок турат, бул жагында пиала, пиалага чайды куюп туруп бирөөгө берсең, чайниктеги чай азаят, анан кийин тияктан демдеп кайра толтуруп коет. Эгерде ошол бойдон кармап тура берсең, чай дагы муздайт, эскирет, ким ичпей турган болуп калат, бирок жаңыланбайт дагы. Берсең сага дагы берилет, берсең сага дагы берилет. Ошого ишенип койгула. Көпчүлүгү байып не кылам деген ниет менен. Ниетте бар жоктун бардыгычы, мисалы кесип тандаганда дагы, бизнес кылганда дагы бардыгы ниетке, пейилге жараша. Биринчи бирөөгө пайдам жетсин, зыяным жетпесин дегиле, экинчи ушуну менен арам оокат кылайын деп ойлобогула. Кээ бирлери прокурор болгусу келет, кантип пара алыш үчүн. Сот болгусу келет, кантип пара алыш үчүн. Ниетиң оңдо, бизнесте да ошондой. Эгерде бизнесте ниетиң оң болбосо, адам акча бузуп коет, билесиңер, Анткени саунага барган ким? Акчасы барлар. Кедейлер саунага бара албайт. Алажипти аттагандар ким? Акчасы барлар. Кедейлер ага акчасын кетирбейт. Болсо береби? Ошон үчүн дайыма тилек кылгыла, жараткан жакшылык бер,
Байлық бер, байлық менен кошо берешендик бер, такыбалык бер, ыйман бер. Анан пайдам тийсин, баталайын, зыяным тийбесин деп. Уорд Тейлордун көтөрүлүшүн ким окуган? Кол көтөргүлөчү. Эмилиан Пугачевдин көтөрүлүшүн ким окуган? Кол көтөргүлөчү. Ошондой көтөрүлүш садага зекет берген жерлерде болгон эмес. Эмне үчүн көтөрүлүш болду? Байлар кедейлерге жардам берген эмес, өзүнүн үлүшүнөн берген эмес, ошон үчүн болуп атат. Ошон үчүн берекелерим, бизнес тууралуу айта турганым ушул эле. Мен да балким жөнөкөй эмес ушунун бардыгы. А дегенде сөзү болот, андан кийин өзү болот. Эгер менден бизнес жөнүндө сурасаңар, анда келечекте мен бир чоң бизнесмен болот окшойм, Кудай кааласа. Мурда тактыр кызыкпайт элем. Анткени акча табам деген убакыт, бошко кеткен убакыт, андан көрө жазып калайын, окуп калайын, үйрөнүп калайын деген сезим бар эле. Азыр байлык келсе экен деп тилеп калдым. Неге билесиңерби? Анткени менин бай деп ойлогондор аябай көп. Кудай тилегин берсин. Мен Нерде отургандар личкага жазгандар болсо, мага эч качан капа болбогула. Мен личканы эч качан окубайм. Личканы ким окуйт айтып берем, аялым окуйт экен. Мынтип отуруп. Сизге бир кыз жазып тур деп коем депчи. Ошон үчүн кыздар сизге байкуш жакшы кызындай көрүп эле жазса керек, бирок аял башка эмне айтты? Сизге мынтип жазып турган, сизге шакирт болоюн деп атат, тигиндей мындай. Эмне үчүн аялыңызга берип койгоңуз деп атасыңарбы? Мен паролун билбейм, аялым ачып берген. Ачып аткан мезгилде айткам, койчу. Мен эле калдым эле Инстаграмга кирип экен депчи. Десем, жок, сизге керек болот, сизге керек болот. Кийин айтып атпайбы, аялды деле окуп коюш керек экен. Не десем, шайлоодо кереги тийдиби дейт. Ошон үчүн Инстаграмды аялым ачып берген, паролун сурап коюшум керек бир. Балким алмаштырып коюш керекпи? Бирок андай личканы мындай шайлоо учурда карап коюш десем, чындап карап, өзү карап эле жүрүш керек негизичи. Шайлоо учурда менден окууга алып алды да. Анан ушундай айта баштады. Бул жазыптыр, тиги жазыптыр, анан ушуну жазгандар экен. Агай, квартира алып бересизби? Агай, контрагымды төлөп коесузбу? Же болбосо кредит төлөй алып атам, ошону үйүмдү алдырып ийдим, үй алып бересизби дегендер аябай көп экен. Ошолго тилек кылып атам, Алла Таала мен ушунчалык байгыл ошолордун баардыгын сурагандарын бергенге мүмкүнчүлүгүм жетсин деп. Бирөөнү сыйласаң, не кылса деле жагы берет. Ушундай карап тура бересиң го. Аялың жакшы көргөндөр ушуну билет. Аялым не кылбаса деле көзүндө сулуу көрүп тура берет, кандай алчы. Күйөөсүн не кылбаса деле ошондон Кудай ошондон калтырбасын. Атаң менен апаң не кылса деле көзүңө жакшынака көрүнүп тура берет. Анткени билинбеген бир сүйүү бар. Сый урмат деген ошо болот. Көпчүлүгү сый урмат деп сизиң бизиң, бирок текишин урушуп койсо кайшы айтып кетесиң, ал сый урмат эмес. Ошон үчүн мен силерден суранат элем, улууга урмат, кичүүгө узат дейт, өзгөчө устаттарга чоң сый урмат керек да. Анан кийин дагы бир нерсе, адамдын жүрөгүнө кээде биз негативди киргизебиз. Анан ошо негативди кайра чыгарып туруп, ордуна позитив киргизебиз. Кантип айтып берейинби? Калп айтпа дейсиң. Калп айтпа деген сөз менен калпты жүрөгүнө киргизесиң. Анан кайра ошону чын сүйлөсөң деп туруп чыгарасыз. Андан көрө калп айтпанын ордуна чын сүйлө деген сөз жакшы болот. Урушпа дегендин ордуна ынтымак бол. Урушпанын зыян айткандан көрө ынтымактын фазилетин, пайдасын айтсаң, ошол жакшыраак болот. Ошон үчүн оорукана дебей шифакана дегиле. Өткөндө бир шифакана деп койсоң, шифакананын аркасында Юрфа жөнүндө айткан, Банецкий жөнүндө айткан, байкуш адамдар ошол жака барып алып туруп, мамлекеттин шифаканасына барсаң деле жазып берет. Юрфага бар, Банецкийге бар, барсаң оозуна батышынча бир бааны айтат, акчаны төлөйсүң, алып келгенден кийин кээде ошо кагазды карап деле коет. Бияка ыргытып коет дагы билген дарысын жазып берет. Бул деген сөз ортодо бизнес бар. Ошону айтайын деп башында шифакана деп түшүндүрүп коеюн десем, элдин баары шифакана, анан мистер Шифу деп тамашалай баштаптыр мен. Ооздорун амай. Сенсей болуш насип этсин, устат болуш насип этсин, Шифу болуш насип этсин. Мен убагында тазименен машыкканмын, ошол мезгилде бизди маштырган кишини Шифу деп коет элек. А дегенде сөз болот, өзү болот. Чындап тилден жаман сөз чыкпасын. Урушпа дегенден көрө ынтымак бол. Бул жакшы сөз. Анан биз кээде штучный тапшырма беребиз да. Урушпа дейсиң, балаң урушпайт, бирок барып алып калп айтат. Калп айтпа дейсиң, балаң калп айтпайт, бирок бирөөнүн китабын алып коет. Урдаба дейсиң, урдабайт, бирок башка нерсе кыла берет. Бир ата баласына оптун бардыгын камтып турганды түшүндүргөн экен. Кантип билесиңерби? Балам дептир, эмне десе? Мен сен уялгыдай, сен капуулгудай, элдин арасында жүргөндө башың чылкыйгыдай бир иш кылдымбы дептир? Жок. Сен дагы мен элдин арасында башым чылкыйбагыдай, мен уялбагыдай жашоо кечир дептир. Ошол баласына таасир эткен экен. Оптун түшүнө турган бирдеке кылыш керек. Бирок тапшырма бергенде бир штучный берген жакшы. Мына келиндер отурат да, келин болгондор отуруп коюңуздарчы. Кайненең сага ушундай тапшырма берди да, балам, эртең менен үйдө ишип барасың, анан кийин тамак жасайсың, салат жасап кой, түгөнчөлүкүнө барып кел, анан сүттү саап кой, сүт мынча болсун, каймак тартып кой, андан кийин сүзмө кылып кой, тиги бу. Мындай кылып туруп башың чарчай баштайт. Анысын кылсам, мунусун кылсамбы деген ой эле адамдын жарым күчүн алып коет. Анан эчтекесин кылбайсың, кечинде келип отуруп кайненеңден урушугасың.
чампалайсың қолыңдан келишинче. Кайненең көп нерсе айткан, анан текшере баштайт. Эсинде калып атыр десең, баары бир кайнене деген кайнене да кайненелеген кылат. Андан көрүп бир тапшырма бер, ошол балага өтөт. Кейде балага деле айтасың, антип кой, мынтип кой, бала бир гана тапшырманы кабыл алат экен. Үйдү жыйнап кой, бүттү. Бетиңди жууп кой, же үтүктөп кой. Бир тапшырма айтсаң, бала ошону аткарат экен. А биз кичинекей эле балага антип кой, мынтип кой, тигинтип кой, өзүң эле түшүнбөй каласың кийинчи. Бизде жетекчилер да ошондой. Эртең менен чогулуш, бир жумалык тапшырманы берип коет. Алдында түшүнгөн киши отурасың, чебол эчтеке кылбайсың. Ошондон жалпылык пайда болот, ошондон ыза табурой кетет. Биз методиканы да билбейт экенбиз. Ошон үчүн берекелерим, Кудайым колдосун, коргосун, жолдосун, эч кимге кар кылбасын, зар кылбасын. Жүзүбүздү жарык кылсын. Анан бирдекени айтканда ошону менен адамга реклама эткенсиң. Бир кемпир бар эле дейт. Бул болгон окуя экен, Арабанда болгон окуя экен. Анан мектептен балдар келатса, балдар дейт, эмне десе, берке келе депчи. Эй балдар, көзүңөрдү ачкыла. Ону жерде менин шабдалым турат го. Ошого кирсеңер өлөсүңөр дептир да. Ошондон баштап шабдалысы калбай калыптыр. Адам өзү рекламалайт. Мисалы, азыр карагыла, тамеки чегүү ден соолукка зыян. Ушул сөздү тамекини рекламалайт. Эгер ушул сөз болбогондо, балким эмдигичи адамдардын көпчүлүгү тамеки чекмей коймок. Ошентип, негатив адамды кайра тартат экен. Негатив адамды кайра тартат экен. Ушул боюнча Маснави деген чыгарма бар Руминин. Атасы балдарына айтат го, балдарым, мен падышамын, силер өлкөнү кыдырып келгиле, билип келгиле, бирок бир жерде бир мунара бар, ошону көрбөгүлө. Менин бир гана талабым ошол дейт. Макул деп чыгат. Айтканыңыздай кылабыз, биз ушул мунарага барбайбыз деп. Бирок үчөө биригип алып, эң аягында ошол жерге барат го, билесиңерби? Бир көрүп келеличи депчи. Эмне үчүн дейт, сөзүнө турбай койду, анткени оозунан жараткан буйрса, Алла буйрса барбайбыз деген эмес, жөн эле барбайбыз деп айтып койду. Ошон үчүн сыноо болду. Эгерде бир ошого окшогон нерсени, тыюу салынган нерсени айтсаң, напсиң ошо жака чакырат экен, бирок напси көп учурда жеңип кетет. Анан алар барат дагы сүрөттөрдү көрүп отуруп, бир татны кайгыздын сүрөтүн көрүп калып, сүрөтүн ашык кылып калат. Анан үчөө тең, кимдин кызы десе, Кытайдын падышасынын кызы дейт, падышалыкта унутулду, карьерада унутулду, атанын сөздө унутулду, а бир ар намыста унутулду, атуулдук милдетте унутулду, ошол кызды издеп кеткен жеринен чыгарма бүтөт, билесиңер. Ошон үчүн антпе, мынтпе дегенге караганда ант, мынт деген жакшы болот. Өткөндө мен бир устатым айтып атат, болбойт деп айта бербегиле, антсең болбойт, мынтсең болбойт, адамга жакпайт. Адамдын дили, адамдын напсиси өкүмдү кабыл ала бербейт. Байкасаң, болбойт, антпе, мынтпе дегенден көрө болот да айта бер дейт. Десантта бир айтып экен да. Анда арак ичкен болбойт деп айтса да болбойбу десе, аны мынтип айтыш керек дейт эмес. Арак ичпесең болот деп айтышың керек. Ошон үчүн позитивдүү боло бергиле. Чындап шифакана деп айткыла. Сен ал жака баратканда шифа издеп баратасыңбы? Карасаң, сөзү анан өзү. Мисалы, адамдын тили дилине таасир этет. Роза гүлү кандай сонун, Тулпарат. Кошка, мышык десең анча эмес, кошечка десең жакшыраак. Аялыма кошка мая десең, мындай жакшыраак болот, туурабы? Мая кошечка десең, анан менин мышыгым десең, эмне? Ар бир элдин өзүнүн эркелеткөн сөздөрү бар. Мисалы, кыргызда жаштакай маймолжаган көзү барларды менин кой көзүм деп коет. Эми орусча айтып көрчү, моя баранина глаза деп. Не деп коет? Моя зайка десе орустар абдан сүйүнөт, туурабы? Түрктөр деле тапшаным дейм. Кыргызга кой энегим десеңчи, мен кишим окшойт турабы деп жаман көрөт. Ошон үчүн эмне деп айтышат? Тил дилге таасир этет. Байкасаң, тилиңден кандай сөз чыкса, өзүңүн деле оозунан жаман сөз чыкса, кадимгидей көңүлүң чөгө түшөт. Мисалы, мына роза гүлү кандай сонун, Эми чалкан десечи, же болбосо эң жакшы татынакай жаныбар кайсыл? Жылкы, мындай болуп тур. Атым десең болбой калат анча. Жылкым десең да болбой калат экен. Тулпарым десең башкача, аргымагым десең башкача. Мой жеребец деп коет, туурабы? Анан эшек десең башкача болуп калат. Чын, тикенек, жылан, карасаң чычкан, азыр көңүл чөгө түштүбү? Ошон үчүн тилиңде кандай нерсе болсо дилиңде ошо болот. Ошон үчүн шифакана деген көрүнө бергиле. Муста шифа деп коет, түрктөр деле шифахане деп коет, шифахане депчи. Шифа деген сөз, бул жөнөкөй сөз эмес. Дартка дава, ооруга шифа деп коет, илдетке шифа деп коет. Ошон үчүн адегенде карагыла, оорукана деп оору көбөйүп эле баратат. Биз бала кезде канча мен куракта эжекелер турат. Эки эле дары бар эле, туурабы? Аналгин, аспирин. Ар кандай оору болсо экөөнү колдонот элең, айыгып кетет элең. Азыр ооруп барсаң, дарыны жазып бүтөт, аягына чейин окуп бүтө албайсың. Бирок ошолордун баардыгын деле шифа болбой атат. Неге билесиңерби?
Анткени дастаркондогу тамактын санын сана дейт, анан ошого жараша орну сана деген сөз бар экен. Биздин убакта бир жарма менен кете берет элек, туурабы? Загыра нан дегенди ким жеп калды? Жүгөрүнүн наны. Загыра нан. Сонун бол. Жошо менен суу ичип аласың, кете бердиң. Оору да бирөө, дары да бирөө. Азыр эми дасторкон барсаң, нарында кыштын күнү бананын да табасың, кивисин да табасың, баш нарында. Мен мындай пальмасы бар жерде айткан жокмун. Ошон үчүн бир түрдүү тамак жеген пайгамбар алейхисаламдын бекер сүннөтү эмес экен. Жесеңер бирди жегиле. Анткени бир түрдүү тамакка сиңире турган буяктан ферменттер жетелип чыгат экен. Анан ошол фермент келген мезгилде күтүлбөгөн жерден тамактар бомба түшүп атат буяктан. Аралаш кете берет го, бизде бананы дагы, колбасасы дагы, эти дагы, жаңагы дагы, наны дагы, борсогу дагы, каймагы дагы, мантысы дагы, шорпосу дагы. Анан мындай болуп туруп өлүп кетсин деген да. Шлактар жата берсин деп, ошонун бардыгы айтат го, эң жаман мүрзө бул ашказан деп коет. Оорунун баары ашказандан болот экен. Ошон үчүн напсиңди тый. Өткөндө бир саясатчы бар, бир топ жашка чейин барса деле мындай арык чырай. Мен атайын сурадым, мен кантип арык чырай болуп жүрөсүз? Напсини тыям деп койду. Анан көп басам дейт. Силер дагы напсине тыйгыла, көбүрөөк баскыла. Кыймылдагыла. Анткени сенин ден соолугуң бул улуттун ден соолугу, сенин деңгээлиң улуттун деңгээли. Сен төрөй турган балдар дагы ден соолугу чың болуш керек, сенден төрөлө турган балдар да ден соолугу чың болуш керек. Сен өзүңдү эле ойлоба, келечекти ойло, укум тукумду ойло. Укум тукумду келечекти ойлосоң, өзүңдүн такыбалыгыңа, өзүңдүн жүрөгүңө, өзүңдүн мүнөзүңө, басканыңа, турганыңа чоң маани бер. Кудайым бизди адептүү эл кылсын, ыймандуу эл кылсын, берекелүү эл кылсын, бирин-бири колдогон эл кылсын. Анткени айтат го, өсөр элдин балдары бирин-бири колдошот, өспөс элдин балдары бирин-бири кордошот деп кой. Жүзүбүздү жарык кылсын. Мен өзүм жок, жылалмаса кулулар. Менин сүйүм бир күн саган угулар. Сенин бир тал чачыңдай да сезилбейт, сенден дагы алдаганча. Сулуулар деген ырымды, гитара менен ырган ырымды чыгарып коюштур. Ушундай сөздөрдү айта бергиле, бир аялдарыңарга. Мен өзүм жок, жылалмаса кулулар. Менин сүйүм бир күн саган угулар. Сенин бир тал чачыңдай да сезилбейт, сенден дагы алдаганча сулуулар деп гитара менен ырдап атсам, атам сырттан угуп алып, атам өрө кандай кыз болду экен деп койт дейт. Бирок эми ким баарын алса деле жаман саптар эмес да. Сенин бир тал чачыңдай да сезилбейт, сенден дагы алдаганча сулуулар. Азыр окуп алып таң калып атам, чоң ата каяктан таппасың ушул саптарды депчи. Ушул саптар жазганда болгону бир 20-21 ашып барса 19 жаштагы кезим экен. Чоң рахмат сиздерге. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Дайым колдосун, коргосун, жолдосун. Анан эми бизнесмен десеңер, бизнесмен, мен китеп сатам. Ээсине кайткан роза. Бакыт бул сүйгөнүнө жетүү эмес, жеткенин сүйүү. Бул жерде апам жөнүндө дагы бар, аңгеме дагы бар, шоу сынак деген, Москвадагы 5 күн бул. Анан бир суроо. Дайым ушу китапты окугандар менен сурайт да, агай өзүңүз жөнүндө деп. Мен өзүм жөнүндө эмес, ээсине кайткан розанын каарманы бул бар адам, болгон окуя. Бирок анча мынча жерлерин алмаштырып койгом, окуялардан кошуп койгом, мен билесиң да. Тамак сап аткан мезгилде аял туз кошот, калемпир кошот, дагы эмнелерди кошот, жалбыз кошот. Өзүм тамак саганды билбейм, ошон үчүн мен ингредиенттерди да билбейм. Ошон үчүн барганда кыйналып отуруп эле же гуляш же мантеле заказ берем. Азыр эми укмуш тамактар бар, про французский, Наполеон, тиги бу Цезарь мен каяктан билейин. Бирок кыздарга жарашпай калат экен, манты жейм дегенчи. Ошон үчүн кыздар окшошпаса деле мясо по-французски деп тили окшошпаса деле ошентип коет. Ошол сыяктуу чыгарма, көркөм чыгарма, ошон үчүн көркөм чыгарма. Албетте туз кошулган, май кошулган, жалбыз кошулган, дагы эмне дегендер бар, жанагы укроп кошулган, бирок болгон окуянын негизинде. Бирок мен эмесмин. Дагы бир жыл айтам, мен эмесмин. Өзүңүз эле десең, аялым ишинип алыптыр, өзүңүз эле окшойсуз депчи. Бир Кудай сактасын. Бирок өткөндө бир айтат, агай, точно ошондой окуя болду дейт. Группалашып менен учурашканды баратып, анан машинам авария болду дейт. Ошон үчүн группалас классташ деп эле жүрө бербегиле. Болду ал бирөөнүн аялы, бирөөнүн жары турмушка чыга элек болсо деле сеники эмес, сенин өзүңкү бар. Ошон үчүн жетпегенди эстей бербей, жеткенин кадырына жет деген эле нерсе. Эми Япон кереметинин сыры, Японияга мен дайым айтам го, эгер денем эле барып келсе, бул чоң арман болот эле. Мен ал жака баргандан кийин элиме бирдеке алганча келем дедим. Алганча келгеним ошол Фудзияманын ташын алып келгенмин, анан ошол китепти алып келгем. Бул китепти жазыш үчүнчү канча көңүл бөлдүм. Эл ойноп аткан мезгилде мен жазып отурдум. Ар бир макаланы 3 сырадан окуп чыгат элем. Кечинде Кыргызстанга жөнөтөм деп, анткени бул Кыргызстанга чыгып турган. Бирок
кечинде токтотуп коюп эртең менен жөнөтөт элем. Эртең менен туруп намаздан кийин бир сыра окуп оңдоп, эртең мененки акыл башкача болот. Бир дагы ичиндеги макала даракты жок жазылган эмес. Анткени бул менин окурмандарга жазган катым. Адептерин билесиңер. Элестетип көрө, аркаңдан, тоодон велосипед менен жөн эле түшпөй бирөөнү учкастырып алып түшүп келатасың. Ошончо машина сени карап, тоонун кырына чейин пробка, бирок бири да сигнал берген эмес. Эми Кыргызстанда болгондо эмне болот эле элестетип көргүлө. Баба, дада, качең, жөн эле баштарын чыккан жигет эле да. Деп койсоң түшүп калып, жакалашып, мушташып. Андай эмес. Мен атайын көздөрүн карап көргөм, мынтип буруп кетип, мынтип карасаң, сени карабайт байкуштар, баары мындай. Акырын наглый карай баштады мындайчы. Кечирип койчу дегендей кара сен мындайчы, аман эсен түшүп ал дегендей да. Анан шабашпай бар бурулуп кетти, анан зу деп кетти. Эки сөздү аябай көп билет. Аригато сумимасен, кечирип коюңуз, рахмат. Ошол үчүн парламентте мен дагы чоң рахмат, кечирип коюңуз дегенди айтсам, анчамчылар эмне кечирим сурайсың сени? Сен эмне рахматты көп айтасың, рахматтын кадырын кетип. Айта бергиле. Ооздун жели. Бирок адам көңүлү сүйүнүп калат. Элестетип көр, министрдин ордуна сен отурасың ошол жерде. Бүт депутаттар билсе билбесе сурап атат, отурасың ошол жердечи. Рахмат деп койсоң эмнеси жаман? Же кечирип коюңуз десең эмнеси жаман? Же кичине сабырларыңызга чоң рахмат деп койсоң, ошол маданиятка бара-бара барышыбыз керек. Айтып атам го, эгерде мен аша чапсам, бирөөнүн көңүлүн урутсам, келип айтып койгула, агай, катуу сүйлөп койдуңуз, антеңиз деп. Макулбу? Бүт сурашат. Лира кимеле, сирена кимеле, эми китепте айтпаган силерге айтып бермеп элем. Бирок ошо, уксаңар болот. Несе? Анан бир гана сенсиң деген дайым айтат, аялыңа арнадың билет. Мен айтам, аялга бир гана сенсиң деген сөздү айтпайт. Канчалар чыгарма жазмак силер төртөөсүңөр деп. Ал такыр башка жөнүндө. Анан бул Азиян Арстан деген китеп силер жөнүндө берекелер. Мен ушу сөздү кийинки мезгилде айтып атам. Неге? Анткени сөзү болот, өзү болот. Мээбизге сиңирели. Ушул окуяны айтып мен акырын жыйынтыктайын. Биз өзүбүзгө өзүбүз ишенбей калдык. Неге ишенбейсиң? Кичинекейиңде колуңан келбейт. Ушуну укасыңарбы? Сен кыла албайсың. Кылбай эле кой, кыла албайсың. Бирдеге кылсаң дагы ушул кылганың. Ушундан көрө өзүм эле кылбай, жүдөп эле, какап эле, мен сендей кезин дегенде укасыңарбы? Ошондойлорду угуп тургам, ошон үчүн мындай укалганбыз да бардычы, мындайчы, өлүп кетсин. Мындайчы, эптеп, септеп деген сөз кыргызда эле болсо керек эле. Орустарда лишь бы деген аз эле айтат. Англисче барбы эптеп, септеп деген? Жок, туурабы? Япондордо да жок. Ошол эптеп, септеп кылган нерсе курусун. Колдо бардын арнайым сага дурусун. Кылым кыргыз бир нерсени унутпа, сага арналат кылган ар бир жумушум деп бала кезде жазып койгон экен. Ошо эптеп деген айтпагылачы. Айтайын дегеним, ушул окуяны көп эле айтып берем, бирок пил жөнүндө айтып атам го. Пилди кичинекей кезинде байлап койгон экен да. Чоң эле пил, кичинекей эле жип менен байлап койсо турат ошол жерден козголбой. Тартса үзүп кетет, пил деген пил да. Анан таң калып турду, бул эмнеге кетпей турат? Тороп деле коюпсуңар, трос деле эмес экен, чынжыр деле эмес экен десе, кичинекей кезинде байлаганбыз дептир. Тартып көргөн, үз албай койгон, ошол бойдон үз албайм деген ишенич менен дагы деле жүрөт деп. Килейген пил да. Биз ошо пилге окшоп калганбыз да. Кичинекей кезде кыла албайсың, өмүр бою кыла албайбыз деген эл болуп калып атабыз. Кудай кааласа кыласың. Сен колуңан келет балам. Кызым колуңдан келет. Цукерберг эмне? 2 башы барбы? Жек Ма эмне? 4 башы барбы? Же Илон Маск эмне? 7 колу барбы? Бизде эле адамдар. Бирок алар ишенген, атасы апасы башка установка берген. Ошол үчүн сөзүңөр позитивдүү болсун. Ишенип койгула. Ооздон жаман сөз чыкпасын. Бирөөнү дөөдүр десең өзүң дөөдүр болосуң. Бирөөнү келжиреген десең өзүң келжиреп каласың. Бирөөнү былжыраган десең өзүң былжырагасың. Айтып атам, ушул сөздөр чыкканда биринчи өзүңдүн мээңе орнойт, ошол мээ сага буйрук бере баштайт. Ушул сөз мага келип түштү, эми ошондой бол деген. Анан өзүң акырын былжырап каласың. Оозуңдан чыгып жакынга жармашат деген ушул. Ошон үчүнчү позитивдүү сөздөрдү сүйлөгөлө. Балам колуңдан келет. Азаматым, алтыным, берекем, күнүм, гүлүм, жыттум, эстим, куттум, нарктум, барктум. Ишенбесең кичинекей балага деле ошентип айткан эле бала сүйүнөт. Өткөндө бир үйүбүзгө конок келди, көз тийбесин деп чоң энеси небересин, тайнеси небересин түрү суук деп айтат экен. Түрү суук. Өзбектерде карасаңар кичинекей баласын эле кареке дейт. Кареке деген Куранды толук жаттаган деген сөз. Ошол бала чындап кареке болот. Бирок чоңойгондон ажике деп коет, ажыга барбаса деле. Ошол баласы ажике болот. Ошол үчүнчү улама деп койгула, мударис деп койгула, алым деп койгула, азаматым деп койгула.
Атам мени дайыма мындай сындап турат эле. Үйүң барбы? Мынтпесиң, бирок чоң атам бала кезде ушуну сиңирип коюптур. Нуржигитимдин колунан аргандай нерсе келет деп. Ошон үчүн отун алып келгенде элестетип көр, боз үй тигил жерде турат. Отун кое турган жер бул. Мен алып келип бияка койсом болот эле. Жок. Сөзсүз нар жакка барышым керек да, ушактан барып, боз үйдүн алдынан сүрүп өтүшүм керек да, мынтип чоң атам. Чоң атам көрөт эле дагы, "О, садаган болоюн, айланайын баатырым, колумдан бардыгы келет, менин балам" дегенде, ошону алып келип алып, чарчаганымды унутуп, асманда учуп жүрөт эле. Балдарга дук бере бергиле, мактай бергиле, азаматым дей бергиле. Кайсыл сыпатты болушун кааласаң, балага ошол сөздү айта бер. Берешеним. Ач көз болсо берешеним де. Акылдым де. Мен ошон үчүн кыргыздарды арстандар деп атам. Кенен таштап ойлорду, кере басып бойлорду. Сыймык менен жүрөлү. Куда кааласа Азиянын арстаны ойгонду. Ар ким ар нерсе деп атат, бирок ушундай балдар кыздар Кыргызстандын камын жеп атат. Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Кытай, Америка, Россия бул деми жол бошоткула. Анткени Кыргызстан деген арстан келе атат. Арстандарым бар болгула, жараткан жар болсун, жүзүңөр жарык болсун. Рахмат берекелер. Не кылайын, микрофонду кимге берем? Келе дагы өзгөчө бир алкыштар болсунчу, Сиздин бир жакшы сөзүңүз бар. Менден келсе кечирип сурайм. Мынтип айткансызда, биз чоң тоолорду билебиз. Гималай, Эверест, Кыргызстанда жеңиш чокусу, Ленин, пик Ленина. Бирок азыр ушул учурда биздин мугалимдер бул биздин тоолор деп айткансыз да. Бирок азыркы учурда заманбап биздин жашоодо биздин тообуз бул сиз. Ошондуктан сизге терең ыраазычылык, менден келсе кечирип сурайм чындыгында. Кана сизге чакан ыраазычылык баракчабыз бар. Бул сизге ардайым сиз ушундай бир гана окуучуларга эмес, ошол Форвард Нур академиясында ардайым ушундай бир өзүңүздөн бир жардамыңызды көрсөтүп турасыз. Ошондуктан ыраазычылык кат сизге. Дайымсына өзгөчө бир алкыштар болсун. Сиздер айтканды билели да. Рахмат. Эми сөз айтасызбы акыркы? Мындай кээде жөнөкөй сөздөр сагынып калат экенсиң. Эми парламентте билесиңер, саясий риторика өзүнчө болот. Аны ойлогула, парламенттен Нуржигит агай мындай адеп айтпай атат, иман айтпай атат, ыр айтпай атат дебегиле, макурбу? Ал жакка барып алып туруп, аялды менен чырмаса, эрүрүп кара жаманат, кара жол той болду деп атын ушак жабылат десем айтат, келесе болбойт, каччы бияктан деп. Болгону 2 мүнөттөн бир делет экен. Бирок ушундай сөз сагынып калат экенсиң. Адамдын руху бар го, кадимкидей ачка болот. Мен деле рух сөзүн эстегим келет, уккум келет. Ал жакта көбүнчө саясат сөзү, дүйнө сөзү, проблема сөздөрү турат түшүнгүлө. Ал жакта башкача сөз, бирок ушундай да сүйлөшүп туралы. Мен байкадыңыздар, саясаттан кошкон жокмун. Саясаттын жолу өзүнчө, турмуштун жолу өзүнчө, биздин мамилелер өзүнчө кете берсин. Кудай калса бардыгы жакшы болот. Анан бирдеке. Саясатка барам десең, аскадай бол. Аска шамалга таасирленбейт го. Сөзгө таасирленбесең саясатка бар. Саясатка баргандан кийин мындай эриккен-зериккендин баары эле сага таш ата берет экен. Бирок бирдекени билгиле. Ошолорго да рахмат. Эгерде жөндүү болсо, мен эми комментарийлерди окубайм, бирок анча-мынча жакындар, апа, бир тууган деген башкача экенде, жубайың деген окуп алып жүрөктөрүнө тиип калып атат. Бирок ошолорго рахмат айтыш керек. Эгерде жөндүү болсо, мен андан тыянак чыгарам. Эгер жөнсүз жөн гана жүрөгүмдү орткусу келсе, кече фейк деп коет экен го, мындай. Аябай жаман сөздөр жазат, бассаң бир да подписчиги жок, сүрөтү да жок, байкасаңар. Ошондойлор аябай көп жазат. Анан карап туруп айтам, Кудай кааласа күнөөмдү алып атат. Элестетип көр, билип билбей кечке чейин бир 100 күнөө кылып алсаң, ошону бөлүп талап кетип атса, кандай сон турабы? Жок, эчтекең жок кылып атасың кечке. Ошон үчүн сүйүнгүлө. Кудайга шүгүр дегиле. Мурдагы аалымдар бирөө жарым жамандаса, белек бербейчи экен. Неге десе, соомага берип койду, жок дегенде ушуну алып койсун деп. Анан экинчи өтө маанилүү сөз ушу менен бүтүрөйүн. Бычак курчутканда, эгерде бир жагын эле курчута берсең, курчубайт. Байкасаң, кантип курчутасың? Эки жагын тык мына. Жеңелердин колдо көнүп калган, сагыз көрсөтүп атат. Бирок мен аялыма көптөн бери тамак сышкан эмес экенмин. Дагы деле ойлоп жүрүптүрмүн. Сабизди бычак менен кесет депчи. Өткөндө ушундай жазбам көтөрүлүп кетип аялыма жардам бере баштадым бычак менен, ушундай кылып.
себеби аялдын өзүнүн талабы бар да, тилеги ушундай болсо экен, бүйөм кухняга кирбесе экен деп, Кудай мага берип эле калды. Болсо айтам го, аялыңа жардам бер, аялыңа жардам бер, аялыңа жардам бер. Анан бир күнү өзүң аялыңа тамак жасайсың десе, мен канча жооп берем деп өткөндө бир ниет кылып алып туруп баштап атпайм, мында акырын кылып атсам, аялым анча жакпады. Аялым тез кылат да. Ушундай кылгандан кийин баса баштадым. Баса баштагандан көрүп жүдөп кетти окшойт. Чөркө деген бар турбайбы? Алып туруп ушундай кыла баштадым. Жарымы дасторконго түшүп, жарым полга жайылып калды меники. Чачылыпчы. Анан айттым, эртең бүрсү күнү аялыңа жардам бердиңби десе, жибердим дегенге жакшы болот, ошону кылып коеюн депчи. Сөзүм менен ишим дал келсин деп кылып атам. Ошондой заман өтүп кетиптир. Бирок бычак курчутканда же шалгы курчутканда, орок курчутканда бир жагын кылбайсың, эки жагын атаң. Билесиңерби, мындай тың. Эгер бир эле жактан болсо кайрам окуйсуң. Эки жактан болуп турган жакшы болот. Жарым сөз, жарымдан көп мейли жакшы болсун, бирок анча-мынча сыңды көтөрө билгиле. Өзгөчө депутат болгондон кийин эрмегилерче болуп калсаң, элдинчи, бирдеге сүйлөсөң деле ошон үчүн сынга даяр болсоң, көтөргөнгө даяр болсоң, элиңдин ар бирсинин, ар бир ачуу сөзүн таттуу кабыл алганды билсең, саясатка баргыла. Болбосо жөн эле койгула. Жараткан бизди курчута берсин, элге жакка пайдабыз тийсин, зыяныбыз тийбесин. Көңүлдөрдү көтөрөлү. Көңүлдөрдү көтөрүш колдон келбесе жок дегенде көңүлдөрдү чөгөрбөйлү. Аркадан жакшы сүйлөйлү, ал колдон келбесе жок дегенде жаман сүйлөбөйлү. Соолуңор зор болсун, келечегиңер кең болсун. Чоң рахмат. Бактылуу болсун балаңыз.